Анан ошол көз өткөн батырларыбызга таазим кылып, бир ордубуздан 1 мүнөт туруп эскерип койсок деп айтып кетким келет. Рахмат. Эме батырларыбызга таазим кылып, ордубуздан 1 мүнөт турабызбы, 1 саат турабызбы, ал таазим көрсөтүлүп кетет. Мусулманчылыкта андай нерсе жок. Орозо маалында жакшылап дуа кылгыла, ошол жакшы болот. Мен ойлойм. Туура, рахмат. Андан сырткары, ал эми мынабул эмелерге ошол конфликт маалындагы сиз эң туура айттыңыз, биздин каза болгон жоокерлерибизге, ошол жерде катышкан адамдарыбызга, мергенчилерибизге, жана добровольческий отрядтар дегендер, аларга, элге, ошол комиссиянын мүчөлөрүнө бирөөнө бир нерсе али бере элекпиз. Биз атайын ушуну күтүп аттык бүгүнкү күндү. Мына бүгүн ратификациядан өтсө, анан кийин биз чекеден бере баштайбыз. Өкмөт дагы, мамлекет дагы даярдап отурат. Сиз айткан Атамекен Баатыр деген чоң орденди биз ушул баатырларга беребиз деп даярдап отурабыз. Жакын күндө ошонун положениясы такталып чыгылып бүтүрөт. Анан кийин ар бирине беребиз, Кудай кааласа, каза болгондорго. Себеби ал жерде мен бир эле случайны айттым, мына жанагы чын айтканда Тамдыктагы лейтенант эсиме чыгып калыптыр. Анан жана Достуктагы дастан боюнча айттым. Эки эле случайны айттым. Андай нерсе укмуш көп болду. Андай нерселер биздин балдарыбыз жөнүндө азыр китеп жазылды. Китеп жазып даяр турат. Ар бир бала ошол жердеги 51 аскер кызматкери кандай акыбалда каза болгон. Сүрөттөп мен ошону жаздырттым бардыгын. Китеп даяр турат. Бул бир. Ошол жердеги биздин аскерлерибиздин көрсөткөн эрдиктери боюнча кино тартылып даяр турат. Анда көрсөтө элекпиз. Аны да көрсөтөбүз. Так, мындан ары ошого баары биз кино тартайлы, интервью кылайлы, китеп жазайлы дегендерди биз токтотуп койгонбуз. Туруп тургулачы, биз чеграны бүтүп алайлы. Анан кийин тарта бересиң, көрсөтө бересиң, жаза бересиң депчи. Токтотуп койгонбуз. Эми мындан ары ратификация өткөндөн кийин, мына сиз дагы улуу акынсыз, сиз дагы барып туруп акындык эме өнөрүңүздү көрсөтүң. Жазуучулар барып жазуучулук өнөрүн көрсөтсүн, актерлор барып кинолорду тартсын. Ушинтип баатырларыбызды даңкташыбыз керек деген ойдомун. Оюңузга кошулам. Рахмат сизге.